Бул видео сабактын башында эле видеону токтотуп, өз алдынча 27/1, 27/10 канчага барабар чыгарып көрүүнү сунуштайм. Силер бат эле чыгара алдыңар деп ойлойм. Анткени бул эсептер аябай оңой эле эсептер. Бирок мен бул кемитүүнү разряддар боюнча чыгарууну көрсөтөм. Анткени суроолор оңой болушу мүмкүн. Бирок ушундай жеңил эсептерди разряддар боюнча түшүнүп чыгаруу абдан маанилүү. Анда биze кеттик. Бул жерде 27-ден 1-ди кемитебиз. Бул аябай жеңил эсеп. 27-ден 1-ди кемитсек 26 болот. Анткени бир санды кемиткен үчүн бир сан артка кайтабыз. 26. Бирок эгерде разряддар боюнча кандай болот? 27 бул эки орундуу сан. Эки орундуу сандарда биринчи разряд бул бирдиктер, ал эми экинчи разряд бул ондуктар. Демек бул бизде бирдиктер. Ал эми 2 бул ондуктар. Ал эми деген ондуктар деген бизде 2 ондук бар. Мына бул жерде бизге кутучалар берилген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ондук кутучадан бирөө жана экөө. Демек 2 ондук кутуча бар. Ал эми бирдик кутучалардан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек 2 ондук жана 7 бирдик бар. Ушул 2 ондук жана 7 бирдиктен биз бир кутучаны алабыз. Bir кутуча бул ондукпу же бирдикпи? Албетте бирдик. Анткени ондон кичине. Демек бул бирдик. Анда биз ушул ондуктарга эмес, бирдиктерден бир кутучаны алып салабыз. Анткени кемитебиз. Демек бул жерден бирөөнү алып салдык. Ошондо бизде ондуктардан дагы деле 2 ондук бар. Демек 2 ондук, ондуктар разрядында 2. Ал эми бирдиктер разрядында биз бирди алып салган үчүн бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек 6 болот. 26. Мына биз башында айткандай эле 27-ден 1-ди кемитсек 26-га барабар. А 26-да 6 бирдик, бул жерде 6 бирдик жана 2 ондук бар. 2 ондук бар. Келгиле ушул мисалдан эми 27-ден 10-ду кемитебиз. Анда бул жерде 2 ондук, 7 бирдик. Ал эми бул мисал 10-до болсо, 10-до кандай болот? 10-до 1 ондук, кайра жазышы мүмкүн, бирок бул абдан маанилүү. 1 ондук, бул жерде 1 ондук. Ал эми 0 бирдик бар. Бирдик жок бизде. Анда мен ондуктардан 1-ди кемитем, ал эми бирдиктерден эч нерсени кемитпейбиз. Анткени 0-ду кемитүү ошолтан өзүнө барабар. Демек бул жердеги 2 ондуктан биз 1 ондукту алып салабыз. Демек бул ондук жок. Ошондо бизде кандай болду? Ошондо 2 ондуктун бирөөсү калды. Демек ондуктар разрядында 1. Ал эми бирдиктер разрядында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 деген саныбыз дагы деле бар. Анткени биз 7-ден 0 кемиттик. 17. Анда бизде 7 бирдик, 7 бирдик жана 1 ондук бар. 1 ондук бар. Мына, демек башында эле 27-ден 10-ду кемитсек бул 17-ге барабар. Ал үчүн мындай ойлосок да болот. Ондуктардан ондуктарды, бирдиктерден бирдиктерди кемитебиз. Ошондо 17-ге барабар. Ал эми бул жерде ондук болбогон үчүн бирдиктерден бирдиктерди кемитебиз.